Бүгүн 28 август абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун баласы Дастан Садыр уулуну акыркы сапарга узатуу зыйнаты Скөл облусунун Кең Суу айылында өтүп жатат. Садыр Жапаров баласына топурак салууга келди. Дастанын бейишин берсин деген тилеңиздер кабыл болсун. 2 жыл мурда атамды, анан апамды, эми баламды жоготтум. Бул Кудайдын буйругу экен. Негизи жакынын тажиясына катышууга жол берилбейт экен. Мыйзамда жазылбай калыптыр. Мени уулумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына жөнөткөнү үчүн Жээнбековго рахмат. Аз да болсо көксөм канды, деди Садыр Жапаров. Андан ары саясатчы уулуна 2 дүйнө ыраазы экенин билдирди. Дастан, уулум, мени кечир, сени уйлонто албай калдым. Эң оору балаңды, ата-энеңди жоготу экен. Ичимден кан өтүп турат, деди ал. 26 август күнү Садыр Жапаровдун туң уулу Дастан Садыр уулу жол кырсынан каза болгон. 2017 жылдын 20 сентябрь күнү Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо Жапаров каза болгон. Садыр Жапаровго атасынын акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууга уруксат берүү боюнча жактоочусу жакындары кайрылып, Атөгүл жогорку кеңеште депутат Талант Мамытов да суранган. Бирок жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Жапаров соттолгон беренеге таянып, кыска мөөнөткө жазасын өтөп жаткан жерди таштап кетүүгө болбойт деген негизде жаназага катышууга уруксат берген эмес. Арадан 2 күн өткөндөн кийин Садыр Жапаровдун атасынын сөөгү жерге берилген. Ушул жылдын 27 март күнү Садыр Жапаровдун апасы Кадыйча Максутова кайтыш болгон. Бул сапарага уруксат берилип, апасынын жерге берүү зыйнатына катышкан. Маркум тууралуу Садыр Жапаровдун агасы Садыр Жапаров буларды айтып берди. Садыр менен келин үйлөнгөндө адегенде ушул үйдө жашашты. Дастан ушул жакта жүрүп чоңойду. Абдан ичибиз ачышып жатат. Үйлөн десек атам камакта болсо кантип үйлөнөт элем дечү. Ага карабай үйлөндүрүп койсок, балким мындай иш болмок эмес деп өзүбүздү күнөөлүү сезип жатабыз. Садырдын башынан 7 жылдан бери ар кандай суноо кетпей жатат. Иним камакта болбосо, балким Дастан мотоцикл айдамак эмес, балким ал жака бармак эмес түрдүү ой басат экен. Жаназа окулуп жаткан учурда Садыр Жапаров Дастан уулум мени кечир, сени уйлонто албай калдым деди. Маркумдун сөөгү жерге берилди.